Kur'an'da Allah Teala aytat: "Ve taavanu alel birri ve takva, ve la taavanu alel ismi vel udvan." Sizler bir-biriңер жақшылыққа жардам бергиле. Күнөөдөн сактанганга жардам бергиле, душмандыкка, күнөөлөргө жардам бербегиле дейт. Ошондуктан жерден биз эгерде бир талаш маселеси болуп калса, Кур'анда чечиле турган аябай жакшы ыкма алып берген. Важадилхум биллати хия ахсан, эң чырайлуу жол менен душмандашпай, наразы болбой, эркин ойлоруңарды айтып, чечимге баш ийип, андан кийин мына жакшы ынтымакта чечкиле деп Кур'анда Алла Таала буйрук берип атат. Мен бул жердеги айтарым азыр эми эч кимге жашыруун эмес. Үйлөрдү кыдыруу маселеси болуп атат да. Үйлөрдү кыдыруу маселеси, ошол жерде эми бир зыярат кылып, жакшылыкка чакырып коюу маселеси болуп атат. Ушул жерден азыр карап туруп, эгерде мамлекеттин коопсуздугуна, мамлекетибиздин кызыкчылыгына келгиле башка методду кабыл алайлы десе, бул бөлөк кеп. А бирок сүннөт эмес дегенге мен ошого каршымын. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жана сахабалардын сүннөтү, Кур'ан, хадис, сахабалардын өмүр таржымалдарынан толтура. Мурда дагы айттык, ошон үчүн мына жерде акыркы учурларда биз алхамдулилlah карасак, элдер эки тарап болуп уже каты кагылышка алып кетип атат. Ынтымакка келейли, акыйкат сөздү айтканды үйрөнөйлү, ынтымакты үйрөнөйлү, баш ийгенди үйрөнөйлү. Сунуш айтканда нааразы болбойлу. Чечим чыккандан кийин биз баарыбыз каршы чыкпай ага баш ийели. Бир башыбызга, бир президентибиз бар. Кандай чечим чыкса, ошон үчүн мына сунуш иретинде мен баардык сунуштарымды бергем. Азыр ошо по пункт боюнча тияк бuyakta. Мына бир урматтуу президентибиз 3 жолу өзү башы менен, андан сырткары канча жол жыйындар болду. Бирок биз акыркы кезде ошо өзүбүздүн сунуштарыбызды берип атканда таануулап, бир экинчи адамдын жамандыгын айтып кичине мындай чектен чыгып кетип атабыз дейм да. Ошон үчүн баардык элибизди ынтымакка чакырат элем, баарыбыз билимдүүлүккө чакырат элек. Бул маселелер азыркы айтуу боюнча мынакей с точки зрения теологии. Бул анык эле алхамдулилlah пайгамбарыбыз жана сахабалар бүткүл ааламга дин таркалткандын ыкмасынын бири. Кат жазуу дагы башка да. Дагы кайталайм, эгерде мамлекетибиздин коопсуздугуна, мамлекетибиздин кызыкчылыгына ушул себептен мынаны азыр тыюу салып туруп башка методика өтөлү десе, бул башка кеп да. Ошон үчүн иншалла мына жердеги мен мурда сунуштарымды силерге жазуу түрүндө деле бергемин. Бардыгын айтып деле бергем. Негизи ынтымак болойлу. Жараткан Алла Таалам баарыбызга жар болсун. Туура түшүнүктөрдү айтып, албетте мыйзам чыгаруучу сиздер. Сиздер кандай мыйзам чыгарсаңыздар, президент кандай кол койсо биз баш ийебиз. Ага чейин сунуш айтканга укуктуу сунуштарыбызды мурда бергенбиз, талкуулаганбыз. Кайра кайталай бергенди менин оюмча кажети жок болсо керек деп ойлойм.